Бисмилля. 20 апрель 2021 жыл. Биз могу мектептерде хиджаб маселеси менен мына канча айдан бери иш алып барып келатабыз. Бирок биздин тажрыйбабызда негизи эле мындай союз бузулгандан бери тарыхта бир болбогон, укпаган бир көрүнүш болду мектептерде. Буга чейин өзүнчө көбүнчө хиджабка эле асылып келишкен да сабатсыз мугалим директорлор. Эми болсо алдагыларга жетишпей, эми мектеп окуучуларын орозо кармагандарына ушундай каршылык көрсөтүшүп, орозо кармаган окуучуларды оздорун мажбурлап аштырып, мажбурла тамактар жедирип атышат да. Мынакей бул тажрыйбада болду. Акыркы 5 күндүн ичинде 2 жолу 2 мектепте болду. Биринчи Таласта болду эле. Өткөн среда күнү кабар келген. Биз ошол окуучулар ушундай орозо кармай албайт деп оздорун аштырып коет деп кабар келген. Биз ошол замат эрте менен эле жөнөгөнбүз Таласка. Бир чакан мектеп бар экен. 67 ушундай окуучу окуйт экен. Чакан мектеп экен. Анын 28 орозо кармаган экен. Бизге берилген маалыматтар боюнча анын 24 орозун аштырып коюптур. 28ден 24 озун аштырып коюштур. 2-3 күн ичинде. Ошол себеби неме дейт экен ошол. Ден соолугуңар алсыз, анан эсиңер ооп калат, каныңар аз деп кыскасы жандай ден соолукту шылтоолоп анан тамакты мажбурлап жедириштир да. Бизде фактылар, далилдер болгон. Ал мектепте жашына карабай эле өзү ал мектепте 7-класстан 11-класска чейин окушат экен. 11-класстарды деле мындайча айтканда бир жаш өзгөчөлүгүнө да эч карабаптыр да. Негизи эле ошол ушундай болуптур. Анан биз бардык. Баргыча бир күн өттү. Эртеси күнү жума күнү кирдик. Камера менен окуучулардан сурадык. Ушуну ары бир өткөн окуучулардан сурасак, окуучулар тастыктап беришти. Чындап эле орозо кармаган уруксат эмес деп айтышты. Директор дагы чындап эле ооз аштырган чын деди. Бирок санын азайтып айтты, мындай бир 3-4 эле балага эле деп айтты, бирок жашырып койду. Анан биз айттык, ошол болсо келиң, ошол 20дан ашык окуучунун тизмеси бар, биз чакыра десек, анан эме кылбай, башында биздин келгенибизге жактырбай, кичине каршылык көрсөткөндөй болду. Бирок акырында кайра келип туруп болду, мен баарын түшүндүм. Мыйзам боюнча эч кандай тыюу салынбайт экен, орозо кармайбы деп мен каршы болбойм деди. Анан аскары ошол эле мектепте жол салынганда уруксат берчү эмес экен. Ошол жол салынса деле мейли биз эми каршылык көрсөтпөйбүз деп убада берди. Болгону ушул маселени ушундай эле чечип коелу деп суранды бизден. Прокуратурага барайлы деп аткан элек, прокуратурага барбадык. Анан биз айттык, ошол жерден кысым болбосун дедик. Себеби дайым адат болчу кысым болот. Анан кысым болот деген десек көп ишенишпейт да. Биз ошол жерден кете элек туруп эле бир 20 мүнөттүн ичинде эле уже кысым болуп, бир кызды ыйлатып коюштур ошол жерде элечи. Бир кыз кетпей туруңуз деп, сиз менен өзгөчө сүйлөшөм деп сразу ыйлай берди да. Мынакей сен ушу кабар бердиң да буларга, сен да кабар бергенсиң да деп мени эжеке класс жетекчилер ушинтип неме кылып атат. Сен эми сабактарыңды жакшы баалабайм, жакшы сурабайм, сен эми мектеп бүткүчө сен жакшылык көрбөйсүң менден деп уже кысым кылып кызды ыйлатып жүрүптүр. Директорго айттык, ошол замат мынакей эже убада бериңиз, бул кызга эч кандай кысым көрсөтүлбөйт деп убада берди. Кызга да айттык, эч капа болбо, кыжаат болбо, бир нерсе болсо айткын, биз керек болсо дагы барабыз дедик. Жергиликтүү таксырлардан да Алла ыраазы болсун, бизге Таластан ошол тосуп алып, түндөсү жатаканага жайгаштырып, бизди ошол неме кылып, тосуп алып дагы күндүзү мектептерди көрсөтүп, бизди түшүндүрүп, нарак-берак түшүндүргөн ошо таксылар болду, Алла ыраазы болсун. Биз ыраазы болдук. Эми мындай өкүнүчтүү, мындай мыйзамсыз көрүнүш Таласта эле бир эле болду окшойт десек, бир күн өтпөй туруп, мынакей кечээ түнү Базар Коргондо мынакей кабар келди. Базар Коргондо Макаренко атында мектеп экен. Кадыр барктуу мектептердин бири экен.
эртең менен дароо эле Багымдаттан кийин ошо Макаренкага бардык. Нары бир өткөн окуучулардан сурадык. Ошо орозо кармаган уруксат эмес деди. Көбүнчө жогорку класстагылар канча деле кысым кылышпайт экен. Көбүнчө жаштарга ушундай орозо кармабагыла деп ооздорун ачтырып салыптыр, ыйлагандар болуптур, мектептен кетип калгандар бар экен. Сураганда ошону тастап берип атышты окуучулар делечи. Ал мектепте жолукка да уруксат эмес экен. Биздин көзүбүзчө эле жолуктар, дарбазандар чечип киргендер болду. Мугалимдер бар экен, жол салынган, мусулманча хиджаб салынган, алар дарбазанары кийип бара албайт экен. Орус тилдүү мектеп экен. Эжекелер бизге ошо орус тилдүү экен, бүт эле орусча сүйлөшөт экен. Ошол орозого уруксат эмес, 16 жашка чейин уруксат эмес дешти, көбү 18 жашка чейин уруксат эмес дешти. Эжекелер бизге видеого сүйлөп беришти. Эмне себеп десек, ошо физиология дейт, ден соолугу даяр эмес дейт, организм дейт, анан питание дейт, анан обмен веществ, кыскасы ошонун бир айында өздөрүнүн бир жеке пикирлерин айтышты. Бүт ошолорчу. Мыйзамдан көрсөтпөңүзчү, кайсы мыйзамда ошондой орозо туткан болбойт десек, эч көрсөтпөй эле сөздү айландырып келип эле биз айттык, билим берүү жөнүндө мыйзам жазылган, билим берүү тармагындагы кызматкерлер конституция мыйзамдар менен гана иш алып барыш керек. Кайсы мыйзамды көрсөтүп бере аласыз десек эле, бул светтик мектеп, анан бул светтик мамлекет, дин башка, анан неме башка деп эле болсо медресеге барсын дегендей кылып ошол жерде агайлар, эжекелер ошентипишти. Өтө адепсиз эжекелер экен, өтө этиканы ээсин да билбейт экен, мыйзамдын мысын да билбейт экен, адамгерчиликти да билбейт экен. Мугалимдерчи таң калыштуу деле эмес, биз андай мугалимдерди көп эле көрдүк тажрыйбада. Эми эмнени айткыбыз келет да? Мына ошол Макаренко мектептен кийин директору качып кетти, бекинип, кыскасы кабар келди, сразу келбей койду мектепкечи. Алындай эмне деп койсок, жана страус башын кумга бекиткен сыяктуу. Жок, келбей койду. Ичине мектепке киргизбей деле коюшту мектепкечи. Мектепти жеке үй катары көрсөткөн. Негизи мыйзам боюнча мектептерге ичине кирүүгө, камера менен кирүүгө же тартууга эч кандай тыюу салынбайт негизи. Тыюу салынбайт, болду, ал жеке менчик үй эмес. Биз сразу районго бардык. Районго барсак, мектеп директору ошол жерде экен. Базаркон райондук билим берүү бөлүм башчысы Сариев Сопбек Камалович менен чогуу турушкан экен. Биз кезекти күттүк, бир эже бар экен, эже кеткенден кийин кезек биз кирдик. Камера менен кирдик. Ушундай биз Макаренко мектеп боюнча келип келсек, директор отурган экен. О, директорсуң, ооба дедим. Короче, сен камераңды өчүр, сүйлөшөм дедим. Мен сен жеке сүйлөшөм деди Сариев Сопбек Камалович. Анан аркабызда ошо акелер бар эле, бир-эки акелер, окуучулардын ата-энелери. Баарыбызды колдорубузду, көйнөктөрүбүздү кармалап, түрткүлөп жүрүп чыгарып салды. Колдорубузду кайрып, бир ата-эненин телефонун кайрып сындырган аракет кылды. Мен деле аппаратурамды сындырган аракет кылды. Ошол билим берүү бөлүм башчысы. Өтө мындай агрессивный өзүн көрсөттү. Болсо биздин кантип киргенибиз, эмне сөз айтканыбыз бүт видеолорго тартылган. Бул боюнча толук видео чыгат. Кыскасы ошол, бул жана биз 2-3 ай мурун базар коргондо алып барган иш алып барган ошол эч кандай жыйынтык бербептир. Биз менен ошо Базаркон райондук билим берүү бөлүм башчысы сүйлөшкүсү да келген жок, бизди кууп эле чыкты. Анан мени алып калган аракет кылдык, колдору кайрып, давай сен менен жеке сүйлөшөм деп. Бирок биз аппаратураны сындырып коет деп кооптондук. Анан түшүп кеттик. Сыртка жардамчылар чыгып, кичине сүйлөмүш болду. Эми силер туура түшүнгүлө, анан биз жөн келсеңер, жакшылыкча келсеңер болот эле, анан бастырып кирдиңер, анан тиги бу, анан андай кылбайтмыңар, мындай кылбайтмыңар деп эле калп эле ошо жаш баланын жомокторун айтышты. Негизи булар ошондой көрүнүштөр алдын алыш керек. Анан мындай укук коргоочуга айрылган жаман көрүштү. Ата-энелерди келип эле өзүчө чечип алсак болот эле депчи. Эми бул жеткен жапайчылык, караңгылык, сабатсыздык да. Конституция боюнча, мыйзамдар боюнча эч кандай тыюу салынбайт. Мектепте хиджаб салганы, орозо кармаган эч кандай тыюу салынбайт. Телефон менен келген тыюу салынбайт, мисалы үчүн, тыюу салынбайт. Булар конституцияны деле тоготушпайт, буларчы. Мыйзамдарды уруу ойнобойт, буларга мыйзамдын мыысы да кереги жок буларгачы. Мейли мыйзамды айтайлы, мейли мыйзамдан мурунга динди айтайлы, мейли динди түшүнбөйт экен, бул фарз экенин түшүнбөйт экен, мейли бул фарзга каршы чыкса адам өтө чоң күнөөкөр болот, ыймандан ажырайт экенин түшүнбөйт экен, мейли, ар ким өзүнүн иши. Кааласа динди тутунат, кааласа тутунбайт, өзүнүн иши да.
аны динди түшүнбөгөн аз келгенсип башка динди карманам дегендерге да булар кысым зулум кылып атпайбы? Ошонусу аянычтуу ошонусу болуп атпайбы? Эми өзү майли эми дин менен жашабайм, мен тозокко кетем десе майли, эми өзүнүн иши да, биз ага кийлигише албайбыз да. Бирок башка мен ушун мусулман болуп жашайм деген окуучуларга кысым кылып атпайбы? Сен мусулман болбо дегендей кылып туруп, ар кандай шылтоолорду, болбогон бир обу жок шылтоолорду айтышып, окуучу кыздар, балдар алар өздөрүн коргой алышпайт да, титирейт ошо дарбаза караганда, коркушуп. Көрдүк ошо кыздардычы, бизди сөгөт да эжекелерчи. Жол чаң келгендер күндө сайрап, тоту куштай сайрашат экен, андай мындай депчи. Бизге канча кулак мейиздей жешти ошо жерде. Бул светтик мамлекет деп эле. Мусулмансың, сен мусулманмын дейт, мен ушундай да, же мусулманчылык талаптарына жооп бербейт. Эми мейли динди айтайлы, мейли динди мейли түшүнбөсүн, мыйзамды түшүнбөйт. Мейли мыйзамдар кабыл кылбасын, адамгерчилик деген түшүнүк бар да. Бир адам башка адамдын жеке жашоосуна, жеке ички дүйнөсүнө, ички көз карашына кийлигишпейт деген жалпы мындай кандай десек, эл аралык бир жалпы адамзаттык гуманисттик бир түшүнүктөр бар да. Адамдын колу тигиз, ар намысы, көз караштарына мындай эч ким кийлигише албайт деген бир түшүнүк бар да, жалпы эреже адамгерчилик деген. Адамгерчиликтен да булар четке кетип калышкан да, четке кагышып булар. Буларда эмне дин десең динди түшүнбөйт, сыйлабайт, мыйзам десең мыйзамды сыйлабайт, же адамгерчиликтен жок. Бул кандай буларга мындай түшүнсөк болот? Эмне деген бул мамиле? Бул ким, педагогпу булар, педагог эмеспи? Билим берүү министрине уже түңүлгөнбүз чак эле. Ал ошол сабатсыздардын бир чоң энеси экен алычы, ошо билим берүү министри деле, орун басар деле. Эми бизге азыр бизге ушундай жардам берип аткан ким? Эч ким жардам бербейт. Жок, ошо прокуратура арыздардын негизинде карап чакырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошо прокуратура кызматкерлерин Кудай таала мынсап берсин, ыйман берсин. Ушул жок дегенде динди коргоп бергиле деп айта албасак да, мыйзамды коргоп бергиле деп атабыз. Мыйзамды коргоп берген аракет кылып атышат. Эми бир-эки саналуу эле прокурорлор эске албаганда, ошо мугалимдердин калышпаган прокурорлор деле бар экен, анча саналуу. Эмне дейбиз эми бул? Кыскасы эмне дейли ошол? Жыйынтык. Эч бир мектепте, бала бакчада болобу, хиджаб салынганы, мечит сабактан кийин мечит медреселерге барганы тыюу салынбайт, орозо кармаган тыюу салынбайт. Бул гарантия, бул эч кандай неме жок. Бул мугалимдерге айтсаң да бир тыйын экен да. Ошого биз эч качан ата-энелерди айтабыз, биз эч кайдыгер болбогула, ни рыба ни мясо болуп неме кылбагыла, сөзсүз арыздангыла, маселени көтөргүлө, чогулгула, акимдерге арыздангыла, прокуратура арыздангыла. Бул маселе жөн койбош керек. Бул качан бул союзда укчу элек да, биз союзда оозун ачтырып коет деп. Биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз, видеолору бар бизде. Оозун ачтырып, мындай жакасынан кармап туруп, давай тамак ич деп мажбурлап атканчы. Эмне деп коет Макаренко дагы? Мындай бир челек, эки челек тамак айнып калып атат, анда эмне болот? Ал тамактарды ким чөп берет дейт? Эмне? Анда тамактарды эмне мажбурлап жедиресиңер тамактарды дедим. Кедейлерге бергиле, муктаждарга. Тамактар убал болот деп ар белен айтышат, Өздөрүнө дин жакпаса, башкалардын динине эмне антип кийлигишет? Эмне дейсиң, эми жаман сөз айтасың, эмне дейсиң? Эми кара күч колдонгон Сариев Сопубек акени эмне кылыш керек эми? Кара күчүнө таянат экен да олчу, мындай интеллигенттик, мындай акыл эс менен, мындай мыйзам чегинде бир иш алып бара турган эч ой жок экен да. Сүйлөшкүсү деле, уккусу деле келген жок биздечи. Ошо кара күчкө салып же коркутуп коем деди, билбейбиз. Же болсо бул эмне деди, эч бир түшүнбөй калдык булардычы. Ким каякта карап турат? Ошо Сариевдин биз башка райондо иштеген мезгилде крупный финансовый бир какой-то бир мыйзамсыз көрүнүштөргө бир ушундай бир жол бергендейбизби, кандай ушундай бир фактыларын деле жазганбыз, бирок эч кандай чара көрүлбөй атат ушундай. Ушу жетекчилер бири-бирин чукпайт экен да, көзүнчө ушундай экен да. Эми биз буюрса жакында видео чыгат, арыздар да жаза кетет буюрса. Биз ошо чакырабыз ата-энелерди, окуучуларды эч мындай укуктарын тебелетпегиле, өзүңөр кордобогула, мугалимдерди бир сый урматка деле эмес экен азыркы мугалимдер. Кандай мугалимдер азыр билбейбиз биз. Эми эмне кылабыз эми? Кудайдан ошол аларга түшүнүк берсин деп эми Кудайдан тилейбиз эми.